Мен Жаныбеков Каныбек Турдубекович туристтик экологиялык милициясында 2023 жылдын 3 мартынан бери эмгектенем. Буга чейин мамлекеттик инспекциясынын экологиялык коопсуздук боюнча улуу инспектор болуп иштеп келгем. Ал жакта эмгектенип жүргөндө ошо экологиялык маселелер көрүп билип жүрүп, ошо туристтик экологиялык милицияга которулуп азыр кызматта эмгектенип келем. Мен Өмүрбек, укук коргоо органдарында иштегениме 5 жылдан ашты. Азыркы учурда туристтик экологиялык кызматында иштейбиз. Биздин мамлекет туризм жагынан өнүгүп аткандан азыр биздин мамлекетке көп мамлекеттин элдери келет. Ошолорго ар түрдүү жардам көрсөтөбүз. Биздин жумуш бул кооптуу дагы, кызыктуу да деп айтсак болот. Балык улап жүргөн жеринен мисалы үчүн браконьерлерди кармаган учурда кол салуулар болот. Ошол эле аң улап жүргөн адамдар же бак-дарактарды кесип жаткандар болсо, алар тараптан ошо баш ийбестиктер болот. Аларды түшүндүрүү иштерин кылып, мыйзам түшүндүрүп, ошо ордунан маселени чечкенге аракет кылабыз. Кыйынчылыктар көп эле кездешет. Эң биринчи максатыбыз бул коомдук коопсуздукту сактайбыз. Мисалы ар бир кызматкер канча туристтер менен кезиксе, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Өзлөрү мисалы тоолуу аймакта кандай алып жүрүш керек. Анан ар кандай случайлар болот. Россиядан келген турист кыз Качка суу коопчусунан өзү ошондон адашып кетиптир. Ошону биз тоого чыгып, тоодон алып келип куткарган күндөр болду. Бирди кыйсаң, минди отурбуз дегендей сөз бар эмеспи? Ар бир жаранды ушу жаратылышка аярба менен жасоого чакырып кетет элек. Мен туристтик экологиялык милицияда иштегендин биринчи максаты бул өзүмдүн мамлекетиме кызмат кылуу, туристтер менен, жарандар менен иш алып баруу, өзүм чет тилин билгениме байланыштуу мага туристтер менен иш алып барган абдан жагат. Жана ошондой эле ата мекениме кызматымды уланта берем.